Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. 25 июньдан тартып 15 күндөн бери 1 май райондук сотунда Бишкектеги Тарых музейин жана Көлдөгү ат майданды коруу учурундагы коррупция боюнча сот жүрүп жатат. Мурдагы премьер Сапар Исаков менен президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Мира Карабаеваны судья Айбек Эрнис уулу соттоп жатат. Бардыгы болуп 6 адамга күнөө коюлган, бирок 4 кишинин иши өзүнчө бөлүнгөн. Алар Курулуш жана архитектура агенттигинин жетекчиси мурдагы орун басары Алмазбек Абдыкаров, ошол эле Госстройдун Курулуш департаментинин мурдагы башчысы Шайбек Атамбеков, анын орун басары Улукмат Исаков жана СМУ-3 деген курулуш компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Айдарбек Мендиев. Бул СМУ-3 мурдагы Фрунзе шаардык үй куруу комбинаты жана азыр Азат курулуш компаниясынын курамына кирет. Дал ушул СМУ-3 музейди да Көлдөгү Бактуу дөөлөнүтү айылындагы ипподромду да оңдоп түзөп курган. Ага чейин Бишкектин Ала тоо аянтында Манастын экинчи эстелигин жана Орто Сай айылында Кыргызстандын туусун тургузган. Тергөө материалдары 37 томго топтолгон. Мамлекетке тийген зыян 245 миллион сом деп эсептелген. Анын 144 миллиону ат майдан, калган 101 миллиону музей боюнча. Эки учурда тең Кыргыз бийлиги чет өлкөлүк компаниялар менен кызматташкан. Ипподромду куруу иштерине франциялык Gregory International деген фирма, музейди оңдоого болсо германиялык Rayer компаниясы катышкан. Улуттук тарых музейин жаңылоо пландары 2000 жылдардын башында эле даярдала баштаган жана 14-жылы Кыргызстандын тарыхы байыркы мезгилден азыркы күнгө чейин деген концепция иштелип чыккан. Ал концепцияны ишке ашыруу максатында Түркия Кыргызстанга 15 миллион доллар бекер грант түрүндө бөлүп берген. Анын 5 миллионун тышкы иштерге, калган 10 миллионун ички ремонт жана көргөзмө үчүн. Кыргыз бийлиги эч нерсе кылбай эле түрктөр ишти качан бүтүрөт деп жата берсе болмок. Музейдин тышын оңдоо 16-жылы аяктаган жана түрктөр өз акчасынан 1 миллион доллар үнөндөп калган. Алар ички иштерге киришкенде Кыргыз бийлиги анын баарын 1 жылда бүтүрүш керек деген талап койгон. ТИКА агенттиги болсо кеминде 3 жыл керек деп чыккан. Ошондо Кыргызстан ТИКА менен болгон келишимден чыгып кетип, Түркия берип жаткан 10 миллион доллардан баш тарткан. Курулушту бүтүрүү үчүн каражат табуу милдетин президент Алмазбек Атамбаев 16-жылдын аягында өз аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковго жүктөгөн. Кийинки жылдын мартында ал аппараттын жетекчиси болгон. Августта болсо премьерликке жеткен. Ага Мира Карабаева жардамдашып келген. 3 жыл почти ошо көчөнү эле жасап бүтүрө албай коюшту. Эмки чекти бүтүлүк. Көрдүңөрбү? Менимче ТИКАны карасак дагы 10-15 жыл бүтмөк экенбиз. Анын ортосунда жанагы Турцияда дагы саясат 16-жылкы төңкөрүшү болуп кетип, попытка. Ошондо жумуштар вообще токтоп калганда. Такыр же нары же бери болбой. Же өздөрү жасабайт, же бизге беришпейт. Ошондуктан Атамбаевке азыр өзүм билемдик же волонтаризм боюнча да күнөө коюлса болмок. Ошол кездеги Түркия бекер берип жаткан 10 миллион доллардан ал баш тартпаганда каражат издеп, коррупциядагы эч ким малынмак эмес. 16-жылдын башында Кыргызстан Нарын дарыясынын башында 4 ГЭС куруп жаткан Русгидро компаниясы менен болгон келишимден да чыгып кетип, эми ага 37 миллион доллар карыз болуп отурат. Бийликтен кетер алдында Атамбаев Казакстан бекер берип жаткан 100 миллион доллардан дагы баш тарткан. Президенттик шайлоо алдында болсо Кыргызстан тарых музейиндеги эң баалуу экспонат 5-кылымдагы мумияны алып чыгып, аны жерге көмүп салды. Исаков менен Карыбаев музейдин ичин толтуруу максатында чет өлкөлүк компаниялар менен сүйлөшүп, алар койгон шарттын баарына макул болгон. Ошондуктан музейде ар бири 1,5 миллион сом турган кагаз жылкылар пайда болгон. Ал картон аттар тести оңдоодо пайда болгон 600 долларлык ат тиштердин түгөйдө. Ошондо саламаттагыңыздар.